Assalamu alaikum мекендештер. Россия Федерациясында адвокаттарға кайрылган учурларда адвокаттык ишмердүүлүгү жөнүндө интернет социалдык туюндарында адвокатка акча бердим, результат болбоду деген боюнча талаш тартыштар болуп жатат. Ушул маселелер боюнча видео аркылуу оюм менен бөлүшүп коеюн дедим. Адвокат өзүнүн ишмердүүлүгүндө адвокаттык профессионалдуу этика кодекси менен иш барууга милдеттүү. Адвокаттык профессионалдуу этика кодексинин 2-бөлүмүнүн 10 беренесинде адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием юридической помощи или доверителю обещание положительного результата выполнения поручения деген эреже бар. Ошол себептен адвокат результат болот деп сөз берүүгө толук укугу жок. Результат болот деген адвокаттар эрежени бузгандардан болуп эсептелет. Ушул жерде результат деген эмне? Бул адвокаттык ишмердүүлүгүндөгү кайрылып жаткан карлардын же болбосо ошол кардардын жакын тууганынын соттун оң жагынан чечим чыгаруусу. Бул жерде биздин мекендештердин көпчүлүк ойлорунда толук акталып чыгуусу деп ниетте кайрылышат. Бирок көп учурларда бул оор кылмыш беренесинен жеңил кылмыш беренесине өткөрүү деп эсептелет. Же болбосо кылмыш кодексинде жана жаза процессуалдык кодексинде көрсөтүлгөн айыпталуучу адамга жеңил жазаларды колдонуу эрежелерди колдонуп эртерээк жазалануудан чыгаруу иштери бул жыйынтык болуп эсептелет. Эмне үчүн мыйзамда соттун чечиминен эрте адвокаттарга результат берүүгө тыюу салынган? Анткени мыйзамдын келип чыгышынын негизи адамдардын талаш тартыштарындагы күнөөлүү же күнөөсү жок экенин бир гана сот чечет. Жана соттун чечиминин алдында адвокаттар гарантия бериле турган болсо, анда коррупциондук элементтердин жакындыруучу мыйзам болмок. Адвокаттарга результат боюнча кепилдик берүү укугу берилсе, анда результатка жетиш үчүн мыйзамсыз жолго адвокаттарды түрткү кылмак. Ушул көрүнүштүн негизинде мага кайрылып жаткан 10 кардардын 9-у тергөөчүгө пара бербейсиңерби, же болбосо прокурорго пара берели деп сүйлөшүүлөр, сунуштар болот. Өзүңөр билесиңиздер, 100% сот ишиндеги жыйынтык бул мыйзамсыз пара берчилүүлүктүн жыйынтыгынын негизинде болору. Ошону менен мыйзамсыз иштердин негизинде жүргөн адистердин профессионалдуу жолу кыска болот. Жана андай адистерден алыс болуп, мыйзам чегинде сот иштерди бүтүрүүгө аракет жасаңыздар. Ошону менен сиздерди урматтап, Бирбек Ысалбекович, көңүл бургандарга чоң рахмат.